gerek. Stroykasiga qarab kompensatsiya berish kerak. Yo'l ham kengayadi. Benim o ko'chalar Özüm o satıştı. aha. Bana demiyor. Yengiri, düzgünlükler, karakter. Ana. Banadır. Ne, eti başına var olsa biri yürüme sövüşüp oturar. Bangladesh. Assalamualaikum. Amansыздар бардактуу замандаштар. Тар көчөлөрдөн кутулуп, кененирээк, кенен-кесир чоң-чоң көчөлөрдү кеңейтип, унаа жүргөнгө дагы, адам жүргөнгө дагы тротуар, жол таманташтары коюлуучу тараптарды бир тараптуу Ош шаардык мэриясы карап жаткан учуру жолдоңдо реконструкция иштери азыркы учурда кызуу жүрүп жатат. Мындан сырткары снос дагы бир күчүнө кирди бүгүн. 26 июнь күнгө бейшембе. Эртең жума буюрса. Ал эми бүгүн 26 июнь сиздерге Ордолу Ош шаарыбыздан дагы ушул Ош көчөсү менен Бабарайымов көчөсү бириккен жерден тартып, Ош көчөсүнөн дээрлик жийделик тарапка чыгып кеткен аймагын көргөзүп беребиз. Ушул көчө менен Манас ата айлампасына чыгып кетсе болот. Ал эми бул жактарда снос катуу жүрүп атыптыр туугандар. Чет жерде жүргөн мекендештер, кыргызстандыктар, мусулман бир туугандар. Ушул нерселердин баардыгына күбө болуу максатында биз видеоролик чыгарабыз. Жүздөн түз күбө болсоңуздар болот. Бул жакта оор техникалар иштеп атыптыр. Экскаватор. Тиги жакта кызыктын баары алдыда. Могул жактар аябагандай тар болгондо мурунчу. Ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, биз ушул кызыл сызыкка чыгып кеткен аймактарды сиздерге тартып чыгарып берели деп турабыз. Бул жакта жолдун четиндеги түкүнкүлөрдү же болбосо мыйзамсыз курулуштарды Ош шаардык мэриясы снос деп бир канча убакыт мурун жазып кеткен. Четигинде могул жерде да көрүүгө болот. Бирок бул нерсени бул жердин тургундары мындай жөнөкөй эле кабыл алды, кандай кабыл алды билбейм. Бирок мына ушундай бузууга аргасыз жумуш кылып жаткан учуру. Эскертүү берилди, демек жылыш керек болсо да. Мамлекет бул мамлекеттин мыйзамы. Бардыгыбыз баш ийишибиз керек. Бул жерде билим берүү ордосу бар экен. Арага орус тилине окшойт да. Колескен. Тагыраагы биз убактыбызды улай берели. Бул жакта снос деген жазуулар турат. Бирок снос көп баш ийбей. Жердегилер бузушкан эмес. Азыр эми бул жакта өздөрү келип бузуп аткан учур. Ош көчөсүндө мына ушундай снос болуп атат. Туугандар. Сүрдүрүп жибери, түртүрүп жиберди, жана ушундай эле куздуруу дегендей нерселер. Бул жакта мен бул жака мурун дагы бир киргенмин, бирок азыр экинчи жолу келип атам. Жолдор аябагандай тар экен. Могул жактан бир машина келсе, бул жактан бир унаа келсе, экөө бири-бири менен өтүп кетсе болот, бирок жолдун жээгинде мындай жүрүү мүмкүн эмес экен да. Могул жердегилер бүт барды бул жака чыгып алыптыр. Ал эми адам могул жерде жүргөн болсо, демек мына унаага мүмкүнчүлүк бербейт да. Чынын айтайын, тротуар деген бул жерде каралбаптыр. Мына унааларга тоскоолдук жаратып, сүзүп кетүү коркунучу дагы бар. Жол коркунучу, мындан сырткары көптөгөн нерселер дагы каралган эмес. Ал эми могул жердегилер көпчүлүгү чыгып кеткен экен. Могул жерлер көрдүңүздөрбү? Алып карасак могул жерде эле. Бул жердин бүт бардыгы алынса, могул жерге тротуар түшөт, тетиги жагы унаа жүрүүчү жол. Мына мисалы үчүн жүк ташуучу унаа кирди эле, нарактагылар унаалар өтө албай калды, чыгара албай калды. Бул жак аябагандай чаңып атат. Арт тарапка өтүп көргөзүп берейин сиздерге, мүмкүн болсо.
Көрдүңүздөр, могул көчөдө эле бир өзүнчө тар көчө экен. Бул жака эмне келет билбедим. Бирок аябагандай тар экен бул да. Насостук станция дейт. Бул жак барабыз мейли такалат экен. Бирок могул көчөлөр аябагандай эле тар. Тиги тараптан унаалар келип атат. Ош көчөсү 73 үй экен. Могул жерден, могул жер снос экен. Могул жерге чейин алынат экен. Көрдүңүздөр, снос экен бул жак. Ош шаарынын тургундары өзүбүз дагы кичине шаардык медианы качан келип бузат, снос кылат дебестен карап көрүп, эгерде мүмкүнчүлүк келсе, ушул нерселерди караганыбыз жакшы болот дейм да. Мына караңыздарчы, могул жерден азыр кичинекей эле болгон типи өтө албай калды. Бул жака. Жар жака салабы. Караңыздар. О, ичиндегилер акыл үйрөтүп атат, албайбы деп. Булардын алыш үчүн бул жердеги ээлерни айтыш керек. Дегендей мындай. Кыскасы бул жерде баардыгы мындай башаламан болуп кеткен да, туугандар. Караңыздар. Могу унасын могул жерге коюп алган. Мына унаалар могулай коюп алышкан. Бул жакта реконструкция болуп атат, жумуш жүрүп атат. Бул шахманды башкарган байкебиз могул жерде жөнгө салып турат. Ол жактан агылып унаалар өтүп атат. Кайда батырақ, батырақ кайда? Бангладеш жолу кеткен да. Көбүнчө азыр Бангладеш дегенде мындай деп Европада тагыраагы башка мамлекеттерден көрүп атпайбыз, Европа дейм да, кечиресиздер. Анын шаарында мына Европа бул жакта турсун, Кыргызстандын Ош шаарындагы Ош көчөсү ушундай аймакка келип калды. Тардын караңыздар мына. TikTok'ta çıkarasın hakem. Жигиттерге салам алып. Güzel muhabbet. Güzel kalıplar katkısı yapmış. TikTok'ta çıkar arasın mı? YouTube'a чыгам. Бол. Билбей турган. Ушундай нерселерге көп болуп жатканы чурубуз. Ава. Бул дагы уланабы? Жака? Ана жазылганда бүт. Бул оюңуз кандай? Снос деген жакшы нерсе да туруп. Сиз унааны башкарасызбы? Шахманды. Тез жарыя YouTube каналына тартып атабыз биз. Оюңуз кандай бул снос? Азыр биздин оюбузча мына тура эле нерсе болуп атат. Анткени мынау көчөлөр Özüm ошода иштейм. Ага. Ана эми кеңири жүргөн жакта карачы манагы. Тургунбай тугундай. Мына келатканда да кеңири косапсыз. Бири-бирин көрөсүз. Анан Азыр мына эки машина барып атса бири-бири менен сөгүшүп отурат. Бангладеш болуп деңиз, Афганистанда болуп калды. Авамдын айткан сөзүндө жан бар. Чын туура айтасыз ага. Кошулам. Мына шапкени мынандай кийип алдагы мынандай алып жүрүп кандай болот? Болобосо? Туура эмес да. Кызыктай болот, Мына жакшында. Кеңири болот.
Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан көчөлөрү мына ушундай. Караңыздарчы. Могу көчөнү караңыздарчы, мына көчөнү. Бул көчөнү караңыз. Могу көчөнү караңыздар. Таң каласың бул көчөлөр көчүп көрүнүш. Мынакей бул жака бир машина токтоп тур. Тетиги жака унаалар токтогон, бирок унаалар өтүүгө мүмкүнчүлүк жок мына жердечи. Такыр эле. Бүт өзүнүн кара курсагына жан тартпай, өзүнүн жеке жакшысын гана ойлонбой. Келгиле, могу айыл эмес бул жерчи. Мына шаар деп коет. Шаардан ары бери адам өтүп турат. Ушул жердин жашоочулары туура түшүнгөндөрүңүздөр бар экен. Сиздер мыктысыздар, туура түшүнгөндөрчү. Эми убагында ушундай болуп кеткендир. Бирок туура түшүнбөй тоскоолдук жараткандар да бар деп атат абабызчы. Тигиндей мындай деп. Ошол инсандарга, туугандарыбызга кайрылам. Мусулман бир туугандар, сынок деген нерсени туура түшүнүп, кээ бир жерде жылып берип кое бериңиздер. Анткени жол үчүн Аллах Таала соонун аябасаң кеңир кылып берет буюрсачы. Караңыздарчы, эгерде ушул жер оңдолуп калса, мындай кеңир болуп калса, ары бери унаалар кеңир өтөт, биз мына тротуарда кеңир басабыз. Азыр мына тротуар пар жоголуп кеткен, пайда болгон. Жоголуп кеткен жерде биз кайка басабыз? Асфальткабы. Асфальтка бассак тетиги жактан унаа келет, сүзөт. Анан жаш балдарды сүзүп кетти, айдоочулар тигиндей мындай деп күнөөлөйбүз. Алар эмне кылсын эми? Жол тыгыны, өзүбүздүн жашообузду өзүбүз кыйындатып жатабыз. Ошондуктан келиңиздер эми. Урматтуу мусулман бир туугандар, жаңылануу, өнүгүү деген нерсени ушул жерден эле баштап бири-бирибизге жардам берели. Асташекин баардыгы болот. Ош шаардык мусулмандар казжаты дейт. Нур Ислам мечити. Снос могу заказать. Assalomu alaykum. Amansizlarmi? Tinchsizlarmi? Nechog'ingizlar yaxshimi? To'xtaydi ekan suv. Nima? Ava, sizlardan so'rayin dedim. Dal shu жердин тургуну болосуздар, Ha. Ушул ош көчөнүн тургуну. Ha. Биз Телжария YouTube каналыбыз, кыргыз эли бүт баардыгы көрөт, кыргызстандыктар, мусулман бир туугандарыбыздын баардыгы. Анан ушул снос деген түшүнүккө, жана ушундай эле жолдун четиндеги үйлөрдү алып салууга, жана ушундай эле жолду кеңейтүүгө кандай карайсыздар? Оюңуздар кандай? Nima deganlar? Nizam chekinde qilsa bo'ladi. Samovolni bitta odamni ishi bilan bo'lib ketsa noto'g'ri. O'zi birilar buziladi deganiga biz 5-sinfda mayarda o'qirdik. Burun maktab edi. Ушул жерби? Мечиттин ордубу? Sovetlarni Sovetlardan buldum. СССР Sovetlar Soyuzu'nda. Maktab edi. 3 kun degan maktab nasib bo'lgan. Keyin alani Masterskoy bo'ldi. Masterskoy bo'ldi. Ketgandan keyin Masterskoyda rahbari mahallaga mechit qurib oldilar deb mechitga ruxsat berib mechit qurdi. Жакшы нерсе, Алла Тааланын үйү курулган жакшы. Бирок кээ бир могул жерде үйлөрдүн алып салуусу жана айтып атпайсызбы? Бир адамдын кызыкчылыгы болсо бул туура эмес. Анан закон ченеминде болсо жакшы деп атасыз. Сиздин оюңузча жол кеңейтилсе, закон ченемдүү бардыгына жакшы болобу? Yaxshi bo'ladi. А сиздердин оюңуздарчы? Endi buni bersa boshqa konfissiya qiladi-da, konfissiya bersa chek beramiz deyapti, dom beramiz deyapti. Сиздерге ошондой айтылдыбы? Aytildi. Masalan, bitta semiyada 4ta 5ta semiya nima bo'ladi, yashaydi-da, eri xotin, kelin bor. Yana bir kelin bor. O'shandaydi. Uy ham berish kerak, stroykasiga qarab konfissiya ham berish kerak, yo'l ham kengayish kerak. Hammasi normal bo'lishi kerak. Nizam chekindi bo'lishi kerak, to'g'ri. Сиздердин оюңуздар, Конечно. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мейлиңиздер, ийгилик. Рахмат. Телжария YouTube каналы көрсөңүздөр болот. Ардактуу кыргызстандыктар, негизинен дал ушул көчөнүн азыркы учурдагы аймагында ушул жердегилер
мына ушундай ой пикирлерди айтууда. Толук түрдө кандай экендигин мен дагы да болсо иликтештирип силерге чыгарганга аракет кылам. Бирок толук түрдө маалыматты ушундай деп айтып атышат. Бирок мен андай деп уккан эмесмин. Снос болот деген уккам. Бирок мынтейин деп келатсаң, жеке бизнестик тараптар дагы бар да бул жердечи. Мусман тугандар мындай. Кандай десеңиздер, мисалы үчүн бул 7 метрлик жерге жолго. Мындай жеке тараптар атайын вулканизация чалышкан. Биз ушул жерден көрсөк болот мындай нерселерди. Бул жак атайын акчалай төлөп турабы же болбосо арендасын төлөбү деген нерселер бар да. Ал эми бул унаа токтогон болсо бул жактан дагы бир унаанын жүрүүсү кемейет. Тагыраагы мына унаа өтөм десем, могул жактан мына жаман жолго чыгып кетет. Кыскасы бир башаламан жашоо да. Бул жактагы көчөлөрчү. Анда башка аймактагылар деле ушундай ачып алсак болобу деген атан талашы пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерге бир чара көрүп, жылдырышы абзел. Туура көрүңүздөр, кандай дейсиздер? Ар бир жерде, ар бир аймакта ушинтип, оңдойм деп эле үйүнүн алдына магазин же болсо гипермаркет каалаган нерсесин ачып берсе турабы? Туура эмес. Бул жерде дагы шиномонтажный балансировка кылып турган жер бар экен. Бул жерде дөңгөлөк желимдүү көрүп турасыздар. Ушу жолдун эле аймагында 7 метрлик жол. Башкалар кандай деп ойлойт билбейм, 7 метрлик жол ушул жерден көрүп атам. Чын айтайын. Башка жерлерде да болгон, бирок Ош көчөсү негизги эң чоң көчөлөрдүн бири болуш керек. Албетте мен бул жерде жумуш кылып жаткан, агым кеги менен аракет кылып акча таап аткандарга жаман сөз айткым келген жок. Алардын рызкысына тоскоол болгум келбейт. Жараткан Алла Таала эч кимдин рызкысын бирөөгө жедиртип койбойт. Болгон айткым келгени бир иреттелген шаарда жашашат деген оюмда. Кандай дейсиздер? Сиздердин оюңуздар кандай? Мына снос болсо демек жылсын бул жак. Бул жактагы жылсын, жол кеңири болсун. Анан өзүнө бир керектүү жерине ачып жумушун кылсын. Бул жактагылар бара жатып эле бул жакка токтойм десе, демек мына көрдүңүздөр мына жерде. Өтө албай калышты. Мына токтоп койду лабо. Кыскасы бул жер аябай тар. Видеоролик негизинде сиздерге тартып Ош көчөнү чыгарып бердим. Снос бул жерде дагычы. Эгерде өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо, урматтуу кыргызстандыктар, урушпастан, талашпастан жакшы оюңуздарды жаза кетиңиздер. Жалпыңыздарга дагы бир рет ассалам алейкум. Ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Биз видеороликти жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылыш сиздерге жаккан болсо, лайк, комментарий таштап коюңуздар. Анан бизди колдой кетиңиздер. Биз ыкчам түрдө тез жарыяларды бат-баттан чыгарып турабыз.